Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде мен Сейдек Ачкынбай кайрадан улустар жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема 1916 жылкы улуттук трагедия, бул Үркүн темасына байланыштуу болмокчу. Ал үчүн бизде бүгүн эки коногубуз бар. Коноктор менен тааныштырып кетейин. Оң жагымда болсо Айгине маданий борбор десек болобу же Айгине изилдөө борбору, Айгине маданий изилдөө борборунун жетекчиси Айгүл эже. Ой, Гүлнар эже, кечиресиз. Маңдайымда болсо Гүлзада эже тарых илимдеринин кандидаты, өзү тарыхчы. Бүгүн сиздер менен ушул Үркүн темасын мындай нейтралдуу позициядан негизи бүгүнкү күндө кандай абал изилдөө жүрүп жатат, ошол жөнүндө талкуу кылайлы деп отурабыз. Бүгүн атайын убакыт бөлүп бергениңиздерге чоң алкыш. Эмесе сөздү баштап кетели. Мен билгенден азыр сиздер бир проекттин үстүндө иштеп атасыздар, 1916 жыл депчи. Анан негизи ушул проект жөнүндө бир аз кыска кириш сөз кылып түшүндүрүп бересизби? Алкыш, сизге деп чакырып, ушул маселеге кызыкканыңыз үчүн. Чын эле кыргыздар 1916 жылы болгон окуяны, көтөрүлүштү, кайгы капаны көптөн бери изилдеп келе жатышат. Ошондой болсо деле биз өзүнчө бир долбоор жазып, ошону ишке ашырып жатабыз. Бул долбоордун максаты ушундай 1916 жылы болгон көтөрүлүш сыяктуу өтө мындай бир эл үчүн мааниси да, таасири зор, ошол учурда абдан мындай бир этияттык менен карай турган маселелерди мындай бир илимий жолго салып карап чыгуу. 1916 жылы болгон окуяларды, көтөрүлүштү биз деген сезимдерге берилип көбүнчө айтабыз да. Бул өтө түшүнүктүү, адамгерчиликтүү бир көз караш да. Ошондой болсо деле адамдын акыл эси бар экен, ошол акыл эске салыш керек экен, акыл эси менен калчаш керек экен, изилдеш керек экен. Бул окуя кыргыздарды, казактарды, өзбек, тажик, түркмен туугандарды, демек Орто Азияда жашаган элдердин баарына тиешеси бар да. Ошондуктан биз көбүнчө кыргыздар бөлөкчө, казактар өзүнчө, тажиктер өзүнчө карап жүрүшүп, биз муну биргелешип карайлы дедик. Бул долбоорго 4 Орто Азия өлкөсүнөн 15 илимпоз катышат. 6 киши Кыргызстандан. Эми бул бир нече себептен болуп чыкты. Мисалы биз Түркменистандан дагы илимпоздорду чакыралы дедик. Бирок ал жерде ушундай маселелерди изилдөө боюнча азыр деле шарт татаал экен да. 3-4 профессор катышабыз, тигиндей мындай деп акыры баш тартышты. Ал деген биз деген аны жоготуу сыяктуу эмес, кандайдыр бир жакшы мүмкүнчүлүк Кыргызстандагы илимпоздорго түзүлдү деп 3 кишинин ордуна 6 кишини кабыл алдык, бизден 15 киши. Ал 15 киши өзлөрүнүн мындай бир аныкталган, терең карай турган маселелерди тандап алышты. Алар менен бирге 7 белгилүү атары чыккан илимпоздор дагы долбоорго катышып жатышат. Бул мисалы Япониядан Томохико Уяма деген белгилүү доктор, же Америкадан Али Игмен деген профессор агайыбыз, Сергей Ушакин деген Принстон университетинен, Александр Моррисон деген Оксфорд университетинен белгилүү тарыхчы, Натан Лайт деген Упсала, шведтик Упсала университетинен, жана Катрин Пужой, Орто Азия боюнча француз изилдөө институтунун жетекчиси. Бул кишилерди тарыхчылар болот, антропологдор биз атайын ушул маселеге тарттык, ушул долбоорго. Анткени биздин илимпоздор өз ойлорун ортого салып, дүйнөдө кандай илимий көз караштар бар, ошонун алкагында карап көрөлү деп да. Жакшы экен, аябай сонун сөз кылып бердиңиз. Негизи баягы бизде мындай эмеспи, баягы бир окуя жакындап калганда же ошол болуп атканда гана ошол теманы талкуулап, анан кийин мындай унуттан чыгарып коебуз да. Негизи бул бирөө айтышы мүмкүн, бул 2 жыл мурун өтүп кеткен тема, мындай актуалдуу эмес, эмнеге кереги бар депчи. Мен сөздү Гүлзада эже сизге узатайын деп турам. Азыр бул жактан Гүлнар айтпай айтып кетти. 15 илимпоз ичинен
6 кыргыз илимпоз бар депчи. Анан Кыргызстандык. кыргыз мен кыргыз деген сөздүн ичине негизи Кыргыз Республикасы деп аталган үчүн Кыргызстан Республикасы эмес. Кыргыз деген сөз менен мен бүткүл кыргыз атууларын айтып атам. Мындай оговорка катары айтып коеюн. Ошон үчүн мен кыргыз этносу гана жөнүндө сөз кылган жокмун. Кыргыз деп атап айтканда. Кыргыз илимпоздору 6 киши деп айтылып кетти азыр. Ошо 6 кишинин силерде мисалы бүгүнкү күндө кандай ушул маселе боюнча кандай бирдиктүү көз караш бар бекен же бирдиктүү көз караш жокпу сиздердечи? Могу ушул маселе боюнчачы кандай апрочтор менен карап атасыздар? Рахмат сурооңузга. Мына чындыгында Гүлнар эже дагы айтып өттү. Бул проекттин эң мааниси мисалы биз жеке эле ушул Кыргызстандын аймагындагы эмес, өзүңүз Гүлнар эже дагы абдан жакшы айтып өттү. Мына Тажикстан, Казакстан, Өзбекстандагы ошол эле биздин окумуштуулар кандай көз карашта карайт экен. Мына ошого биз күбө болдук да. Жеке эле Кыргызстан эмес, мисалы ошол Орто Азиядагы аймактар. Андан кийин биз дагы бир маселе эң мен ойлойм биздин ушул эки изилдөөчүлөр үчүн ушул жеке эле Кыргызстан эмес, ошол эле Өзбекстан, ошол эле Тажикстан, ошол эле Казакстандагы изилдөөчүлөр үчүн биздеги ошол дүйнөдөгү мисалы ошол окумуштуулардын кеңешчи болгон дагы бизге эң мисалы жакшы жолдорду ачып берип атат да. Мисалы ошол эле изилдөөнүн ыкмалары боюнча, ошол эле изилдөөнүн өзү боюнча Методология жөнүндө айтып атасыз, эң бир жакшы бизге жол ачып берди да. Ал эгер биз Кыргызстанда боло турган болсок, ошо Кыргызстандагы ошол 6 окумуштуу ар бирибиздин өзүбүздүн темабыз бар да. Ошол темабыз өзүбүз тандап алган темабыз. Ал бүгүн же эртең же ошол 2 күн ичинде же тандалган тема эмес. Ал ошол биздин көп жылдардан беринки ойлоп келаткан, ошо изилдеп келаткан темабыздын үстүндө, ошонун негизинде биз тандалып алдык да. Ошол кыргызстандык ошол 6 эгер Кыргызстандагы ошол изилдөөчүлөрдү айта турган болсок, ошо 6 изилдөөчүнүн ар биринин өзүнүн ошо кызыккан темасы бар. Мисалы мен эгер өзүмдү ушул проекттин катышуучусу катары айта турган болсом, менин темам ошол Кытай үркүн, андан кийин үркүндөн кийинки ошол үркүн өзү эле ошол миграция болуп атпайбы, Кытайга миграция. Анын ичинде меники ошол кичүү үркүн, анан ошол кичүү үркүндүн эс тутуму жана расмий документтерде кандай айтылышы да. Анан эмне үчүн мына ушуrekинде темага токтолдук дегенде, мисалы биз ушул 1916-жылы үркүндү айтабыз дагы, андан кийин кандай болгон? Мисалы ошол эле үркүн болду, андан февраль революциясы болду, элдер кайтып келди. А эмне үчүн калды? Кайра эле ошол совет доорунда эле мисалы ошо үркүн эмне үчүн уланды деген суроолор да туулат да. Ошон үчүн ушу менин темам ошо кичүү үркүн. Анан кичүү үркүн ошо эс тутумда жана документтерде деген теманы тандап алдым да. Анан ар биринин ушул кыргызстандыктардын изилдөөчүлөрүн карап көрсөк, темалары өтө оригиналдуу деп айтсам дагы болот да. Мисалы Жамилянын академияда иштеген Жамиля изилдөөчү Мусарова, мунун изилдөөчүсү эң бир бул дагы бир ушул ойлонто турган, ушул мезгилдеги эң бир мындай ачыл элек темалардын бири деп эсептейм. Бул ошол опиум маселеси боюнча. Мына ошонун таасири 1916-жылга кандай таасир тийгизди мына ушул боюнча. Андан кийинки дагы бир кесиптешим Иван Фуколовдункы дагы бул инсандардын ошо көтөрүлүштөгү инсан маселеси жана инсандардын көтөрүлүшкө тийгизген таасири, анан сакралдык маанисин ачып берүү боюнча. Мына ушуrekинде темаларды белгилесек болот да. Биз кыргыз илимпоздору жөнүндө айтып аткандай. Ошо сиздин сурооңузга. Ооба. Мындай абдан мындай кенен ой таштап келатат абдан туура менин оюмча. Бул жерде бир кандай ойго келүү деген муктаждык жок да. Бул жерде маселени илимпоз катары терең карап, ошону терең изилдеп бир жыйынтык чыгаруу. Андан кийин ошол жыйынтык негизинде балким окуу жайларга, мектептерге бир маалымат даярдап берүү. Бир гана көтөрүлүш буйрук чыгарылып царь жагынан кыргыздар көтөрүлдү, анан качты, кырылды, жем болду деген сөздөр деген орундуу. Аларга шек жок. Бул жактан бардыгында бирдей түшүнүк, Бирок деген мунун артында деген адам турат.
жол башчы турат, жанакы чыккынчылар турат. Ушунун баарын деген ушундай бир терең анан мындай башкача деңгээлде карасак деген бир ой болуп жатат. Ошон үчүн пикирлер ар башка. Бир пикирге ооба туура айтасыз. Негизи мен моундай мааниде айтып атам. Демократия деген түшүнүктүн 100дөн көп аныктамасы бар да. Бирок каерде болбосун батыш илимпоздорунун арасында Жапан мындай академикалык чөйрө өнүккөн өлкөлөрдүн баарында бирок негизинен бир 3 критерийге баары макул да. Бул сөз эркиндиги, бул саясий эркиндик, бул атуулдук эркиндик деген 3 түшүнүк бар. Ушул 3 критерий менен карап, ушул өлкөдө демократия бар же жок экенин айта алат. Бирок эмне үчүн бул өлкөдө, мисалы, монголдор көчмөн өлкө, эмне үчүн бирок Монголияда демократия орноп калды деген суроонун жообун бирок ар ким ар түрдүү айтат да. Бул жерде бирдиктүү пикир жок. Ошол сыяктуу негизи мен сурап атканым, бизде негизинен үркүндү карап атканда кайсы критерийлер же болбосо кайсы кандай деп айтсам, кайсы бир биз ченеп ала турган же мындай карай турган, мындай observe кыла турган бир нерселерге баарыбыз тең. Ушул фактты эч ким тана албайт деп мындай бирдиктүү карап атасыңар деген элем да. Негизи бирок мен терең айта албай калгандырмын. Кийинки суроом ушуга байланыштуу. Гүлнар эже. Мо кыргыз тарыхчылары менен азыр айтып кеттиңиз, Морисон, тиги Упсала, ошол эле Уяма сенсей Жапандан келген. Бир топ мындай гигант чоң тарыхчылар да катышып атат. Антропологдор да бар дедиңиздер. Кыргыз илимпоздору менен алардын илимпоздорунда кандай бир апрочтук, подходдогу бир айырмачылык же болбосо бир теориялык өзгөчөлүктөр бар бекен бул маселелерге карагандачы? Мына жерде мындай бир багытка салып койсом, биздин кыргызстандык жана ушул үркүндү изилдеген илимпоздордун күчтүүлүгү эмнеде? Мисалы, ошол эле Гүлзада, анан башка агайлар, эжейлер, булар деген майда чүйдө нерселердин баарын билишет да. Качан болгон, кайдан, ким көтөрүлдү, бул урунду ким башкарды, тиги урундон ким чыкты депчи көбүн билишет да. Жанакы биз окуя деп коебуз, факт деп коебуз. Ошонун баарын кыргыз илимпоздор билишет, батыш жактан муну эч ким мындай биле албайт. Биле албайт дагы, балким билүүгө да алардын шарттары болгон жок да. Ошол менен бирге биз илим деп атпайбызбы? Илим деген бул деген дүйнөдөгү эң чоң байыркы тармактардын бири. Бул жерде биз деген кайсы бир такталган, мындай иштелип чыгып ишенимдүү бир мындай бир ишенимдүү бир пикирге ээ болгон көз караштар болуш керек. Биз деген ушул илимди өнүктүрөлү деп батыштагы илимпоздор чакырдык. Алар деген балким үркүн тууралуу бизге кылдаттык маалымат беришпейт. Мүмкүн. Бирок уяма, мисалы, Томофик уямын алсак, ал кыргыздардан калышпайт. Ар бир нерсени билүү жагынан, бирок бул бир салалуу адам да. Булардын бизге керектүүлүгү, ушул сөздөн мен качпайм, керектүүлүк деп жатам. Булар деген дүйнө жүзүндө ушундай капалуу окуялар кандай изилденип жатат. Ушул капалуу окуяларды кенен тарыхка кандай булар деген ошо кенен тарыхта орун таап, ошого кандай коюшат жана өнүгүү жагынан, ой жүгүртүү жагынан өнүгүү болобу же деги эле коомдун өнүгүүсү болобу кандай коюп жатышат, ошол жагынан биз аларга муктажбыз да. Алар дагы, мисалы, Ушакин, доктор Ушакин эч бир мындай билим деп айтпайт да окуяны. Ал деген баштан биз сүйлөшүп жүргөндөн мен деген, мисалы, бул киши травма деп атпайбызбы? Демек, жаракат алуу, эл үчүн чоң жаракаттуу бир капалуу окуяларды изилдөө жагынан бул адис. Мисалы, Афган согушун изилдеген да, бир нече ушул жаракаттар тууралуу китептерин чыгарган. Бизге деген ошол кишинин деген теория жагынан көз караштары керек да. Бул методология жагынан, усулдук жагынан жардам керек. Бул көбүнчө антропологиялык апроч экен. Бул деген, мисалы, биз Гүлзада тарыхчы катары талай изилдөө жүргүзүү. Талай изилдөө көбүнчө бул антропологдордо болуп калат, бирок арийне бул политологияда деле бар, бүгүн экономикада деле бар, бүгүнчү field work деп коет. Антропология талай изилдөөгө негизделет да. Анан биз, мисалы, Гүлзадага сунуштаганыбыз ушул жагынан карап көрсөк,
ошол анткени Ушакиндин травма боюнча көп нерселерди жаратты да дүйнө жүзүндө. Кыргызстан университетинин өкүлү катары көп конференцияны өткөздү. Демек биз бирибизди байытуу, бирибизди толуктоо жагынан караштырганбыз да ошол эки башка илимпоздордун тобун кошкондо. Анан Гүлзада эже сиз сөздү улап кетсеңиз, анан ушуга эле байланыштуу да, негизинен азыр Борбор Азиядан 4 өлкө катышты деп атасыңар да. Бул үркүн деген термин бул кыргыз тилинде мындайча айтканда отурукташып калды да, үркүн деген сөзчү. Мисалы ушундай эле нерсе Өзбекстанда же Тажикстанда, Казакстанда ушундай үркүн болуп, аларда массалык түрдө орус падышачылыгына каршылык көрсөтүп качкандар болуп, анан кээде буну геноцид деп айткандар бар, кээ биркилер буну чоң кыргын деп айтканы бар, кээ биркилерди трагедия деп айтат. Өзүңөр бая айтып кеттиңер, мисалы Өзбекстанда буну керек болсо трагедия же мындай көтөрүлүш дагы эмес, жөн эле окуялар деп гана айтышат экен деп атасыз да. Эмнени байкадыңыз ушу башка коллегаларыңызданчы, кошуна өлкөлөрдөгү коллегалардан? Бул боюнча ушул проекттин негизинде биз абдан көп, мисалы ошо өзүбүздүн илимибизди дагы, өзүбүздүн ушул изилдөөгө болгон өңүттө дагы байыдык деп айтсак болот да. Анткени эле мына сиз абдан жакшы суроо бердиңиз, ошол жеке эле ушу Кыргызстанда эле ушу үркүн деген сөздүн этимологиясыны бул боюнча дагы ошо карама каршылыктар дагы бар. Айтылып жатпайбы, ошо туура айтасыз, бул Казакстан казактар дагы качкан, ошол эле кыргыздар менен айрымдары ошол багыттарды карап көрсөк, кыргыздар менен казактар биргелешип качкан багыттар дагы бар. Ошондой эле Түркмөнстан дагы катышкан, аны билебиз. Тажикстанда дагы сөзсүз түрдө болгон. Ошол эле Түштүк Кыргызстан бул боюнча дагы изилденбей келе жатат бизде. Ошол Түштүк Кыргызстанда да Тажикстанга, Өзбекстанга качкан айрым архивдик маалыматтар бар да. Бирок эми ошол сөзсүз түрдө ушундай окуя болгондон кийин анан эмне үчүн бизде гана ушул үркүн деп сакталып калгандыгы дагы бир чоң суроолорду да жаратат да. Мисалы ошол эле казак окумуштууларда, биздин изилдөөчүлөрдө, өзбек окумуштууларды изилдөөчүлөрдө мындай этимологиялык сөз кездешпейт да. Бизде гана кыргыздарда муну билебиз, бул боюнча дагы илимге киргизбөө жөнүндө үркүн деп айтылбасын деген дагы сөздөр болгон. Бирок азыр ошол кийинки мезгилде биз илимде эч коркпой эле акыркы ошол көтөрүлүш басылгандан кийинки көтөрүлүштүн андан ары Кытайга карата миграциясын биз азыр коркпой эле үркүн деп айтабыз да. Анткени ошол эмне үчүн биз үркүн деп айтпайбыз? Ошол эле адабияттарда, ошол эле мына эже айтып атат, талаа материалдарында, ошол эле мисалы биз ошо талаа материалын жыйнаганда мына Кытайда бизде бир эле үркүн айтылса, Кытайда 3 үркүн деп айтылгандын себебин дагы биз изилдешибиз керек да. Анан ушул бизде гана ошол үркүн деп айтылып калгандын өзүн дагы эмне үчүн мына ошол экин дагы биз өзүбүздүн изилдөөлөрүбүзгө кошушубуз керек деп деген ойду айтмакчымын да. Анткени ошол эле сөзсүз түрдө мындай миграциялык кыймылдар баардыгы эле ошол эле бизге катышып аткан Өзбекстанда, Түркмөнстанда жана Казакстанда болуп өткөн да. Ошо менен кошулуп кетпейинби? Кыргыздар үркүн десе, тажиктардын ушул окуянын аталышы бар экен өзүнчө. Ал деген түздөн түз бир аял заттын аты менен аталат экен. Мисалы мен үчүн бул деген чоң ачылыш болду биздин жайында. Өзбекстанда ар бир жеринде өзүнүн аталыштары бар экен. Ошондуктан жанакы эле Сергей Ушакин башынан айткан изилдөөгө келгенде, ар бир аймактын, ар бир элдин керек болсо урунун өзгөчө аталышы болсо, ошол аталыш менен изилдеш керек. Анткени ошол аталыш аркылуу, ошол ысым аркылуу биз деген окуянын өзүнүн бир ички өзөгүн түшүнөбүз да. Үркүн деп мен толук кошулам, үркүн деген сөз болгондон кийин муну деген изилдеп эметсек көрөбүз да көп нерселерди. Тажикстандар ушул биздин кеңеш берүүчүлөрдүн пикирине кошулуп өз аттарын чыгарышты да. Чыгарганда мисалы күтүлбөгөн нерсе чыкты. Бул маселе июлдун 4-үндө 1916-жылы Хожентте башталган. Деги эле жалпы көтөрүлүш да. Биз деген азыр Хожентти атпайбызбы? Ошол
шаардын алкагында, шаардын өзүндө жана алкагында, ушул Тажиктан ушул аймагында бул деген аялзат металлышы менен ошонун көтөрүлүшү деп аталат экен да. Демек ошону өзүн аты өзүн бизге бир белги берип жатат. Мындай ушул Набиджон Рахимов агайыбыз бар да, Кожоңут университетинин профессору. Ошол изилдеп жатат. Ошол изилдеп архивдерди көтөрсө, бул деген аялзаттардын тарабынан башталыптыр да. Алардын күйөөлөрүнүн балдарын камакка салганда жана согушка чакыруу буйрук чыкканда, буларды капелеттен ошол жактан түз алып кетет деген түшүнүк болгондо, аялзат деген кадимкидей паранжа кийген, кадимкидей көтөрүлүп барып жанакы камакчайларды деген курчоого алышып, булар деген ызы чуу салышып, андан кийин эркектер күйөөлөрүбүздү бергиледи. Буларга деген башка эркектер да бар, камактагы эмес. Ошолордун баары эметилип, Кошулуп, ошондо деген мобилизация болгон. Өрт чыгыптыр да, туура айтасыз. Ушинтип деген капелеттен күтпөс жерден аялзаттын ызы чуусунан деген көтөрүлүшкө айланып кеткен да ушунун баары. Ушуну изилдеп көрсө, аялзаттын ордугели чыгып атат. Биз андан кийин ушул суроону талкуулай баштаганда Каракалпакстандан Аскар Жумашев деген биз менен иштешкен илимпоз бар. Ал деген Амударыянын эки жагы бар да, бир жагы орустарга караптыр, бир жагы Хива хандыгына караптыр. Эки жагында тең аялзат, өзгөчө Хива жагында аялзат деген көтөрүлүптүр да. Так ошондой болуптур. Камакка жолдоштору, балдары, инилери, агалары эркектерди камаганда, үйдө жалаң ата эне, сиңдилер аялдар калышат да, ошолор уюшулуп, ошолор көтөрүлүп чыгыптыр да. Ошондуктан улам биз деген жергиликтүү аттарын караганда ошол окуялардын өзөгүн көрө баштайт экенбиз да. Ошон үчүн үркүндөн эч биз качышпашыбыз керек. Мен деле муну мындай жакшы түшүнө бербейм. Адам баласы бул тирүү зат. Тирүү затка ар кандай нерсе таандык да. Анан эл катары ошондой кыймылга дуушар болушса, ошентип айтышат да. Эми мына баягы бул жерде ачкыч сөз, баягы сиз козгоп кеткен травма деген сөз да. Бул травма деген негизинен бул психологиялык травма, улуттук травма деп мындай биз контекстке жараша ар түрлүү колдонсок болот. Мен кызыктырып аткан нерсе, мында силерде мындай эмпирикалык, статистикалык материал барбы дейин дегеним да. Себеби дегенде балким ошол улуттук трагедиянын масштабы боюнча мүмкүн кыргыздардын арасындагы травма чоңураак мүмкүн. Ошон үчүн булар кыргыздар метафора иретинде мүмкүн биз жөн эле бул трагедияны жөн эле трагедия дебестен же окуя дебестен беркелердей же багыштардын же бугулардын көтөрүлүшү эмес, бул улуттук үркүн деген, бул негизи үркөт деген нерсе бул жаныбарга колдонулган нерсе, жылкы үркүшү мүмкүн. Бирок бул жалпы улуттун баары чочуп, мындай дүрбөлөң болуп качып аткандан кийин, демек бизде масштабы мүмкүн өтө чоң болгон. Ошол учурда өлгөн кишилердин саны мындай архивдик материалдар менен статистиканы алып, мындай биз эмпирикалык дейта катары чогулта алабызбы, билебизби? Мүмкүн ушундан улам бизде үркүн деп аталгандыр. Кыргыз көп өлгөндүр балким, башкаларга караганда. Кыргыздардын көбүрөөк кырылышы тууралуу мындай бир көп талаш тартыш деле жок биздин арабыздачы. Анткени кайсы жерде жанакы бул гарнизондор турган, аскерлер турган жерлер, анан кайсы жерге көбүрөөк качкан, кай жерден мунун баары деген негизи изилденген. Демек ал жагынан сиздин оюңузга эч күмөн жок. Кыргыздар кырылган. Мен айтып атам да, деңгээлин айтып атам. Киши мисалы арийне Кыргызда ошол учурда калк мүмкүн 30 000 киши болгон болсо, 20 000 өлүп калган болсо, бул калктын жарымынан көп өлүп калган болуп атат. А эгер 1 миллион калкы бар, мисалы ошол учурда казак болсо, алардан 20 000 өлгөн болсо, бул 1 миллиондун ичинде 20 000 белгисиз эле болуп калат да. Мезгил жагынан мындай сырткы жагынан туруп айтып жатасыз да. Мына мисалы 30 000ден 20 кырылганда үркүн деп коюшту. Үркүн деген түшүнүк үркүнүч ошол учурда чыккан, 16-жылы. Эл көтөрүлүп качканда, булар деген өз атын табышкан да. Мисалы бул сөз эл үрктү, будун үрктү деген кыргыздардан чыккан жок. Махмуд Кашкаринин сөзүн алып көрсөңүздөр, будун үрктү деген түшүнүк бар, эл үрктү деген түшүнүк бар. Бул деген кыргыздар деген 20-кылымда үркүп атабы? 11-кылымда да элдер, уруулар
ар кандай бир элдик кошмолор үркүп жүрүшүптүр да. Демек бул түшүнүк аң сезим, кайсы бир коркунуч болгондо аң сезимин жоготуп качуу дегенди билдирет да. Бул элдерге, коомдорго таандык экен. Муну деген мындай бир эч бир мындай уялып же бул деген кыргыздар мал сыяктуу болуп деген, арийне баарыбыз малбыз кайсы бир деңгээлде. Коркунуч туулганда качабыз. Элге коркунуч, балдарга коркунуч туулгандарга такыр эле качабыз да. Ошондуктан улам үркүн деген ошол учурда жаралган. Ал учурда канча ким кырылды белгисиз болчу, канчалык коркунуч жаралды, ушул белгилүү болчу да. Бирок канча киши кырылганы неме жок, статистика жок. Ал боюнча мен дагы кошулуп айтып кетейин. Бул боюнча абдан жакшы маалыматтар бар. Ошол эле архивдик маалыматтарды көрө турган болсок, эгерде ошол көтөрүлүш башталгандан баштап бүткөнгө чейин Орусия империясынын өзүнүн архиви бар. Андан кийинки убактылуу өкмөт абдан жакшы статистикалык эсептөөлөрдү жүргүзгөн. Ал боюнча мына Тынышбаевдин экспедициясы канча киши каза болгон, канча киши качкан, канча багыт менен качкан, кайра канчасы келген, канчасы жолдо өлгөн, бул боюнча абдан жакшы статистикалык маалыматтар бар. Эмпирикалык сиз айткан ошол изилдөөлөр абдан жакшы жүргүзүлгөн. Бирок бизде азыр ошол суроо болуп атат. Ошол эмне үчүн эле бизде кыргыздарда калган деген. Бул Гүлнар эже дагы жакшы айтты. Бул 1916-жылга чейин эле кытайлык кыргыздар үркүн деген сөздү колдонушкан экен да, 16-жылга чейин. Анан бул ал кайсы үркүн болгон десем, ошону айтып атышат. Бугу менен Сарбагыштын ортосундагы кагылышуусунан улам бугу уруусу ошол кезде эле биринчи миграциясын баштаган экен. Андан кийин дагы анан уланып атпайбы. Ошон үчүн бул үркүн деген сөз бул адабий тилде кыргыздарда колдонулуп эле келген. Анан 16-жылда эмне үчүн ушунчалык мисалы өзүнүн баягы ордун алып элге ушунчалык тарады деген сөздүн өзү дагы ошол сөз түрдө ошол көтөрүлүштүн жүрүшү, көтөрүлүштүн аякташы, элдердин качышы менен дагы байланыштуу болуп атат да. Анан бул боюнча статистикалык маалыматтар салыштыра алабызбы дегеним да. Мен айтып атканым, мисалы мынанча калктын пропорциясынын мынанча проценти кыргызда кырылган, өзбектин калкынын мынанча проценти кырылган деген, ошону айтып бере аласызбы деп. Ошону кызыгып сурап атканым да. Биздин долбоорубузда бул маселе өзүнчө каралбайт. Анткени биз деген мисалы долбоордун демилгечилери катары Гүлзадага бул маселени изилдеңиз деп таңбай албайбыз да. Гүлзада жок, мүмкүн информация болсо мүмкүн бөлүшүп койсоңор зыян эмес дегеним мен. Сиз ушуну кылышыңыз керек деп мен айткан жокмун мен дагычы. Мен долбоорду алдым да, ошон үчүн маалымат бар. Кыргыздар көбүрөөк кырылган тууралуу жалпы түшүнүк бар. Бул биз долбоорун алганда бул маселени азырынча карай элекпиз да. Учуру келгенде уланып кетсе, муну деле кароого, салыштырууга туура келиши мүмкүн. Жөн эле мындай статистика жокпу, ошону кызыгып мынтип билип азыр айтып коюш кыйынбы дегеним да менчи. Статистика бар. Эгер билсеңер айта аласыңарбы дегеним да. Жок. Мен кыргыз элинин калкы азыр 6 миллион деп айта алам да, мисалы. 1 миллиондой азыр Россияда жүрөт, 170 миңи Казакстанда экен деген, мисалы, баарына белгилүү информация бар. Мен ушундай айта алабызбы? Ошол учурда мынча кыргыз өлүптүр, мынча өзбек өлүптүр деген информация барбы деп атам. Бар, бирок айтууга азыр балким орундуу эместир. Так ушул маселе көп талаш тартыштарды туудуруп жатат да. Анткени ушул маселенин негизинде биз деген 2016-жылы конференция жүргүзгөнбүз да. Капилеттен бир доклад болуп атканда эле ушул маселе өрчүп кетип деген талаш тартыштар башталды. Анткени бул саясий жакка көбүнчө буруп кетет. Жок, биз азыр нейтралдуу гана айтып атабыз да, бул фактты гана сурап атабыз. Бирок эмне үчүн орус өлтүрдү же буну ким өлтүрсө бул жаман деп суроо такыр коюлган жок. Жаман жакшы деген моралдык суроо жок, болгону статистиканы гана сурап атам, эмпириканы сурап атабыз. Бул илимде оюмча бардык жерде бул ачык болсо канчалык жакшыбы дегеним да, мындай божомолдой бербейчи. Ошон үчүн биз травма деген сөздү ошон үчүн ачык катары айттым да, мүмкүн кайсы бир элде травманын саны көбүрөөк болгон, ошон үчүн бул жерде мындай ал артикуляцияланып үркүн деген термин токтолуп калганбы дейм да. Мүмкүн өзбектердин арасында эгер бизден да чоң мүмкүн трагедия болсо, мүмкүн аларда дагы чоңураак башкачараак термин аталышы мүмкүн беле дегеним да. Мен божомолум гана айтып атам. Ошондой божомолуңар барбы деп сураганым ошол.
Эми ал божомолдорду мен мисалы азыр момча өлгөн деп айтсам дагы туура эмес болуп калар деп ойлойм. Анткени мен тарыхчы катары бир эле архивдик материалга таянсам бул туура эмес жол болуп калат деп эсептейм да. Эгерде мен ошондой жыйынтык чыгарып, статистикалык өзүм изилдөө жүргүзүп, ар түрдүү архивдерди салыштырып, ошол эле Орус империянын, ошол эле убактылуу өкмөттүн кийинки совет доорунда дагы абдан жакшы изилдөөлөр жүргүзүлгөн, диаграммалар менен түзүлгөн, мисалы кайра ремиграция кылып келгенде канча кыргыз келди, ал боюнча баардык архивдик материалдар бар. Бирок мен эгер азыр момча мисалы кыргыз, мынча өзбек деп айтып койсом, мен кайсы архивдин негизинде айта алам, мен ошого таянышым керек. Ошону сурап атам. Эгер жок болсо жок эле деш керек андачы. Бар. Бирок травма деген же жаракат. Бул деген бир гана сандык жана салыштырмалуу сандык нерселерге негизделбейт. Бул мисалы деген мисалы жанакы бугу менен сарыбагыштын кырылышы Кытай жакта үркүн деп сакталып калыптыр да, биринчи үркүн деп. Эгерде аякта сакталса бул жерде да болгон. Бирок бул деген өзүнүн өзү деген биз совет учурунан өтпөдүк. Бизде көп нерселер өзгөрүлдү, тил өзгөрүлдү, ой жүгүт өзгөрүлдү, изилдөө усулдар да өзгөрүлдү. Ошондон улам үркүн деген сөз балким мындай бир кичине мындай көмүскөдө калып жатат да. Жаракат деген эки уруу кагылышып, анан ошондон үркүн болуп калды дегени деле орундуу. Анткени бул ошол уруулар үчүн өтө орчундуу нерсе болуп, ошондон улам жаракат пайда болгон да. Анан ушул эки уруунун мамилеси жалпы башка кыргыздардын урууларына бир чоң таасирин келтирген да. Ошондон улам мына сандык жак деген арийне абдан маанилүү. Өтө маанилүү да, себеби политологияда билесиңер, бүгүн согуш жана конфликт деген түшүнүк бар. Согуш менен конфликттин айырмасын эмне дегенде, биз негизинен эң ачкыч бул экөөнүн айырмасын аныктай турган бул сан. Эгер 1000ден киши ашып өлсө, бүгүнкү күндө бул дагы аягына чыккан бул акыркы аныктама эмес, бирок дээрлик көпчүлүк илимпоздор негизинен 1000ден көп киши мындай жаңжалда өлгөн болсо, буну согуш деп аныктама беришет. Андан аз болсо бул конфликт деп айтылат да. Ошол сыяктуу мындай силерде мындай бир неме барбы деп атам да, мындай кадайса методологиялык кармай турган инструменттер. Мисалы Гүлза да тарыхый антропология алчанын карайт да. Арийне сандар чыгат, мисалы кырыла ошол качып атып, бияктан өлүмдөн качып, жолдо өлүмгө дуушар болгон адамдардын саны чыгат. Кытайга чыккан адамдардын саны чыгат. Сонунда бул. Сонунда бул. Алар деген мисалы биз күткөн сандан азыраак болуп калса деле, биз жаракат деген түшүнүктү пайдалана беребиз. Анткени антропология анча сөзсүз сандык усулдар бар бизде деле. Бирок негизи санга эмес, сапатка. Эметиле политологиядан ошол менен биз бир топ айырмаланабыз да. Ошону сиздер. Жок, негизи согуш деген, конфликт деген мисалы бул баардык антропологко деле, тарыхчыга деле бүгүн колдонулган термин деп ойлойм да. Бул оюмча антропологдор согушту башка сөз менен айтпайсыңар да, согуш эле дейсиңер, туурабы? Башкача изилдейбиз. Бирок ошону айтып атам да, сан барбы деп эле айтып атам негизичи. Сан бар, бирок мисалы эгер мен өзүмдүн баягы изилдөөмө токтоло турган болсом, мисалы 3 үркүн, улуу үркүн, орто үркүн, кичүү үркүн. Мына ушул жөнүндө айтып бериңиз кызым. Ушулердин өзүнүн мисалы ошол эле сиз айткан эмпирикалык изилдөөлөргө да токтолобуз. Эмне үчүн мисалы улуу үркүн? Улуу үркүн ар бир кыргызда бизектеги суроо болчу, айтып баштап кеттиңиз. Ошол ар бир сөздүн өзүнүн мисалы жөн эле айтыла бербейт да, улуу, орто, кичүү деп. Мына ошол эле келе турган болсок, эгер изилдөөгө келе турган болсок, мына ошонун эле мисалы сандык багы эмпирикалык изилдөөлөр чыгат. Жанагы эле талаа материалдардын негизинде, архивдик материалдардын негизинде анан биз ошол изилдөөгө келебиз да. Эмне үчүн мен санды айтпай жатканымдын себеби дагы биз азыр изилдөөбүз бүтө элек да. Мисалы мен азыр ушул жерден мына мынча, орто үркүндө мынча, улуу үркүндө мынча деп айтып койсом, бул мен үчүн бир осолдук
болот деп ойлойм да мен өзүм. Анда сиздер датасына карап гана бөлүп атасыздарбы? Улуу, бул орто, кичи депчи. Датасына да карабайт экен. Мен башында ошол изилдөөмдө мен Кайсы мүнөзүнө карап? Хронологиясы деп ойлогом да. Ошол хронологиясына карап ошол кытайлык кыргыздар ушундай этаптарга бөлгөнгө деген түшүнүктө болчумун. Бирок биз экинчи семинардан кийин мага ошол Япониядан абдан жакшы ошо уяма абдан жакшы суроо берди. Сиз ошол кайрылып көрдүңүзбү? Ошо хронологиясы эмес, ошо сандык жагына кандай көңүл бөлдүңүз деп. Мен азыр ошол сандык изилдөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Анан ошол эми жүргүзүүнүн жыйынтыгы азыр алигиче чыга элек деп ойлойм да. Анан азыр айтып коюш мен үчүн. Бирок менин оюмча бул хронология эмес экен. Азыр материалдарды чогултуп келсем, бул ушу кыргыздар ушунчалык баягы сөзгө, ар бир нерсеге маани берген экен. Ошол хронологиясына келгенде дагы бул ошо сандык жакка да барып такалып жатат да. Ошол улуу үркүн, орто үркүн, кичи үркүндүн аталышы эле, мына өзүнүн аталышы эле ошол сандык жакка барып такалат экен. Сөзсүз түрдө билебиз, улуу үркүндө канчалык мисалы ошо үркүн деген сөздүн өзүнүн чыгышы эле ошол улуу үркүндө болуп атат да. Анан бул дагы бизде Кыргызстан тарыхында мен ойлогом ушул буга чейин бул советтик тарыхта мындай айтылган эмес го үч үркүн депчи. А бирок чындыгында архивдик материалдарда карасак мындай бар экен. Ушундай 3 миграциялык этап болгондугу жөнүндөгү. Мына ошону эле биздин Белек Солтоноев өзүнүн отчетунда жазат экен да. Ал киши эмне деп айтып жүрөт анда? Эмне үчүн 3кө бөлүп айтып жүрөт? Ошол совет доорунда эми ал 3-үчүнү айтпайт, 2-нчини, анткени 3-үчүдө ал өзү репрессияга кетип атат, кабыл алып атат. Мына ошол Белек Солтоноев 1916 көтөрүлүштүн активдүү катышуучусу катары ошол эле Белек Солтоноевду, ошол эле Шабдандын балдарын, Мөкүш Шабдановдорду буларды ошол Кытайга жөнөтүшкөн экен. Совет доорундачы. Ошо сиздер билесиздер, ошол жерде болдуңуздар, совет доору. Ошол кыргыздар кай жерде турат билесиздер. Сиздер ошол экини барып изилдеп келиңиздер. Ошолорду кантип кайрып келүү мүмкүнчүлүктөрү бар деп аларды атайын экспедицияга жөнөткөн экен, изилдөө үчүнчү. Анан ошол экспедициядан келгенден кийин Белек Солтоноев өзүнүн отчетторунда жазат да. Ушул биринчи үркүн, андан кийинки үркүн деп анан кадимкидей сандык өзүнүн изилдөөлөрүндө берген экен. Ал киши бирок биринчи, экинчи деп айтып атыптыр да, бирок мындай. Биринчи, экинчи деп айтат. Баягы сиз айтып аткандай кичи, орто, чоң деп айтпай атыптыр да. Жок, ошол улуу деп эле айтат. Улуу, анан орто деп айтып атат да. Демек масштабына карап айткан го. Масштабына, анан ошол эки орто үркүндүн ошол сандык изилдөөсүн дагы көрсөтөт. Ошо кыргыз канча качкан экен. Мисалы 18 айыл баары качты деп, биринчисинде мүмкүн 4 айыл качкандыр. Ал тургай адамдын санын берет. Санын берип атат да. Мисалы канча волос качкан деп, бул үркүндө волос деп атпайбы, ошо канча волос качкан экен. Ошол болуштукта канча адам качкандыгы. Ал эми орто үркүндө мисалы ошол граждандык согушта канча татар качты, канча орус, канча украин, канча кыргыз деп кадимкидей өзүнүн изилдөөлөрүн берип жатат. Бизде ушул Гүлзаданын сөзүн улап кетсек, Казакстандан журналист илимпозубуз бар. Эми илимпоз болууга аргасыз болуп атат да бизге кошулуп. Ошол Кажет Андас деген агайыбыз журналист экен. Ким деген дедиңиз? Кажет Андас. Кажет Андас. Ошол агай өзүнүн мындай маселесин сунуштады. 1916 жылдын көтөрүлүшү 20-кылымдын башындагы массалык маалымат каражаттарында кандай чагылдырып берилди деп. Ошол киши быйыл жайкы семинарда өзүнүн изилдөөнүн кээ бир натыйжаларын сунуштады, кээ бир табылгаларын. Мисалы мен үчүн көп таң калыштуу жерлери болду. Мисалы азыр айтып атпайбы Гүлзада Белек Солтоноевдун эме изилдөөлөрүндө отчетторунда сандары бар, улуттарына ошол кездерде ошондой маалымат толтура экен да. Мисалы канча дунган бар эле, канча казак бар эле, канча уйгур бар эле, канча өзбек бар эле, кандай жашаш, алар кайсы жерде жашап, кандай качышты эле, каяка качышты эле. Бир гана Кытайга качпаптыр да, тияктан бияка качышты, бияктан Тажикстанга качышты. Ошол маалымат мисалы болуштар өзүн кандай алып жүрүштү, жол башчылар кандай багыт беришти, кимдер жол башчылардын кимиси качты, кимиси балдарын качырды, кимиси деген эл менен туруп берди. Ушундай маалымат бизде жок эсе да азыр. Ошол кездерде
өз учурунда чыккан гезиттерде биз азыр деген саясатты кайдан билип атабыз, гезиттерден билип атабыз, массалык маалымат каражаттардан көбүнчө билип калып атабыз да. Мисалы сиздин телевидениеңизде көрүп калабыз. Ошондой милдетти аткарыптыр да гезит журналдар. Ошонун баарын кажетамдас изилдеп сунуштады, биз талабык көп жагынан тилди мындай туура эмес деп. Бирок маалыматтын өзү менин түшүнүктүү баалуу да. Биз ага жетпей жатабыз. Бизде андай жок да. Анткени совет учурунда иргелип, жабылганы жабылып, жоготулганы сүрүлүп жогултулуп, биз деген мындай бир куумкуй багатка түшүп алганбыз да, мындай болгон деп. Азыр сөзүңүзгө аралжы да ушу жакшы теманы баштап кеттиңиз азыр. Мынау бул баягы объективдүү кылуу деген нерсе да, баягы ошол эле нерсе биз азыр Гүлзат эже менен мен деле азыр бир дагы бир проектте бирге иштешип жүрөбүз. Могу эсимде дегенчи. Негизинен эсимде дегенде баягы биз академикалык тарыхый иликтөөнү максат кылган жокпуз, бирок биз элдин оозунда ошол тарыхты көрүп калган кишилердин оозунда эсинде эмне калды, ошолорду эле топтомой болгонбуз да. Анан ошол жерде да ошо антропологиялык мындай апроч мененчи. Анан негизи ошол учурда бир нерсени мындай баарыбыз тең бир нерсени түшүнүп келатабыз. Азыр мисалы Чыңгыз Айтматовдун туулган жылынын юбилейи деп белгилеп атабыз, бирок биз ушунчалык сакралдаштырып, ыйыкташтырып, канондоштуруп салдык дагы. Анан ал кишини баарыбыз эле мактап, бир мындай бир пайгамбар киши кылып эле, мындай аппак кылып эле жазып койдук. Анан окугуң келбейт да, чын сөзүн ачыгычы. А киши жөнүндө жазган азыр бир да китепти же бир да эскерүүнү окугуң келбейт. Азыр баары эле мактап, ушундай деп эле канондоштуруп койгон да. Бирок болгону болгондой кылып, мисалы Америкадан мисалы Джеффри Ли деген киши дагы Азамат Алтай экөөнүн өмүр баянын жазыптыр. Анан ошо жашоосундагы ичинен дагы көрүп, кээ бир моменттерди жазса, үй бүлөсүндө дагы кээ бирки мисалы кыздары, балдары макул болуптур да. Менин атам мындай эмес эле. Каяктан билип ал, мындайды жазбаңызчы депчи. А бирок ал чындык үчүн бирок жо мен деп китебине өзү билгенин жазды да, ошондой укканын, көргөнүнчү. Бул кайсы бир мааниде негизинен өзүбүздүн тарыхты өзүбүздүн эле көз менен эмес, жапандардын, америкалыктардын, мындай бейтараптардын дагы оозу менен, көзү менен каратып, материал менен жаздырса, мүмкүн мындай баяс деп коет го, баягы бир тараптуулук дагы алыс болуп, биз мындай бир көбүрөөк объективдүүлүктү дагы биле ала элек дегеним да. Ушул жаатынан мисалы айтып кетейин, мен өзүм баягы биринчи кесибим боюнча Кытай таануучумун да. Баягы китаеведение деп коет, китаистика деген илим, өзүнчө эле бул баягы алтаистика деген сыяктуу. Дүйнө жүзүндө Жапон биринчи орунда турат да, ушунчалык өнүккөн. Кытайдан дагы Жапон өнүккөн. Кытай таануунун өзүчү баягы илим катары академикалык чөйрө. Ошол сыяктуу негизинен ошо Уяма сенсейлер, профессорлордун баары болушу бул өзү мындай жакшы болот деп ойлойм да, мындай чагылдырыпчы. Ушу жагынан кантип ойлоп атасыңар өзүңөр? Сиз деген бир объективдүү деген түшүнүктү билип жатасыз, калыстык, э? Биз бул балким угармандарга же ал тургай сизге балким кичине жатыраак угулат, бирок биз бул маселени биринчи жыйналышта дагы, экинчи жыйналышта дагы көп талкууладык да. Калыстык толук мындай бир түрдүү, толук ишенимдүү калыстык бул дүйнөдө жок экен да. Канча киши карайт, ошончо пикир жарылышы мүмкүн. Ошол пикирди деген мындай жууруп келиштирип, балким бир жалпы түшүнүктү жаратышы мүмкүн. Бирок ынанымдуу деген түшүнүк бар да, инглиз тилинде буну plausible деп коет. Биз ишениш ар кимдин өз иши. Мисалы дарвинизм бул акыркы чындык деп эч ким айткан жок. Бирок Дарвиндин жазгандары, айткандары, келтирген эмпирикалык далилдери ынанымдуу. Академикалык жактан өтө ынанымдуу. Биз ошол нерсени айтып атам менчи. Бирок ал чындык эмес, башка маселе бул. Калыстык эмес да өтө. Биз ошон үчүн ошого умтулуп жатабыз. Мисалы, Гүлзат айтып атпайбы, мен сан жагынан кичине азыр тартынча атам. Гүлзат деген изилдеп бүткөндө макаласы эмки жылдын бир аягына баяндама, андан кийин макала болгондон кийин сөзсүз түрдө биз сандарды көрөбүз, сапаттарды да көрөбүз, балким карта да жаратабыз. Ошондон улам мындай бир жаңы билим жаралат да. Ушул билим анткени бул терең изилдөөнүн негизинде жасалган да ишенимдүү болот деген үмүт зор да. Ушул 15 киши өзүнүн изилдөөнүн негизинде ынанымдуу, сиз айткандай, же ишенимдүү бир билим жаратса, ошондо илимдин бир
кичине бир алдыга кадам шилтегени болот да. Мисалы жана Жамиля Мусаевна айтып кеттик. Жамиля мурун опиум маселесин катуу изилдеп жүргөн, бара бара бул опиум маселе эмнеге айланды? Ушул көтөрүлүш же үркүн учурундагы сырткы күчтөрдүн орду таасири, орду, балким саясий оюндардын дагы бири сыры чыгабы. Демек, бул дагы өтө маанилүү нерсе да. Анткени көптөн бери кантип эле ушундай алып кетсин деген сырттан бирөө келип өттү салды деген да түшүнүктөр бар. Мисалы Жамиля муну кылдаттык менен карап атат. Азыр кылдаттык менен карап, жайында талаш тартыш болду. Анткени Жамилянын ишеними боюнча бир эле факттарды алды да. Мисалы 10 факт алды дейли. Аскерлер кайтып топтолду, эмне үчүн ошол жерде деген жанагы туткунга түшкөн кишилер баары Орто Азияга алып келип деген ушул жерде кара жумуш кылды, а бияктагы адамдарды эмне үчүн тиякка чыгаргысы келди, жанагы көрүү аркылуу. Ушуну эле карап көргөндө Жамиля өзүнүн бир мындай бир жыйынтыгына келип жатат да. Балким ушул жерде атайын сырткы күчтөр деген өзүнүн алыскы ойлорун ишке ашырып, ушундай бир шарттар түзүп атты депчи. Томохи Кояма, Александр Моррисон буларга ушундай пикирге ошол эле факттардын негизинде каршы чыгышты. Урушкан жок, талашкан жок, бирок абдан мындай катуу мындай бир ой бөлүштү. Бул эң сонун нерсе, бул ошондой болуш керек го деп ойлойм. Ошондой болуш керек. Ошондо Жамиля деген аягында кичине муюша баштады да. Ага сөзсүз түрдө эч ким момундай жаз деген жок. Бирок деген момундай 5-6 суроо келгенден кийин Жамиля мындай ойлонуп, Дефенс кыла алдыбы бул маанилүү? Өз оюн деген коргой алды анча-мынча. Бирок өзүндө дагы бир топ күмөн жаралды да, суроолор жаралды. Ошол суроолордун негизинде бул азыр дагы изилдөө жүрүп атат да, дагы архив материалдарын изилдеп атат. Ошондон улам менин оюмча ошондо бир ынанымдуу пикир жаралат да. Бул арине объективдүү же калыс боло албай калышы мүмкүн. Бирок бул деген сөзсүз түрдө жаңы билим болуп, көп адамдарды ынандырышы ыктымал да. Ынандыруу деген бул баягы ишендирүү ушул эмес, бул негизи мындай логикалык жактан выверенный болот го, орусча айтканда. Мындай айтканда ишенимдүү болуп, логикалык жактан байланыш болуп, баягы causal relationship бар. Жооп сооптордун себеп жооп мынандай мамилелери, анан ошонун process tracing деп коет. Тарыхта бул өтө маанилүү нерсе. Бардык мисалы көчүп баратканда канча киши каерден өлдү, бул пулеметтин огунан өлүштүбү же тоң өлүп калдыбы, бул ушуга окшогон нерселерди мисалы кылдат кароо деген нерсе. Туура айтасыз, мен дагы кошулуп кетсем, кечиресиз. Ушул мисалы биз Гүлнар эже да айтты, ошо карта түзүү боюнча. Бул ушу карта түзүү боюнча дагы мына ошол эле мисалы опиум борборлору, мисалы Кыргызстанда жеке эле ушул Орто Азияда кайсы жерде болгон опиум борборлору, андан кийинки ошол 16-жылдагы көтөрүлүштүн башталышы, очоктордун бөлүнүшү, андан кийин ошол эле миграция, үркүн, сиз айткан ошол кайсы жерден өлдү, кайсы жерден кайсы багытта оор болду, канча адам Кытайга баратып өлдү, кайра кайтып өлдү, же болбосо жолдон, мына ушул маселелердин баардыгы ошо визуалдык бир изилдөө түзүп атабыз азыр карта. Ошол менен бирге Кыргызстандын өзүнчө бир мааниси бар экенин айтып кетти туура да. Бул деген эми мактоо же мындай бир алдыга чыгдыруу эмес, бирок деген ушул жерде кандайдыр өзүбүз күбө болуп аткан нерсе болуп жатат. Мисалы Өзбекстандын биз ок куралдарын кичине карап көрдүк жана үркүн боюнча изилдөөлөрүн карап көрдүк да. Кыргызстанга салыштырганда бир топ эле азыраак экен. Тажикстанда Ходжент аймагында изилдөө жакшы жүрүзүлөт экен. Азыр биз жаңы бир илимпозду ишке тартып жатабыз. Ал деген өзү Душанбеге жылыптыр. Бирок негизинен бизге Кыргызстанга караганда изилдөөлөр мындай бир саналуу эле экен. Демек, жана үркүн деген нерсе бизде дагы бир топ илимий изилдөө мындай бир иштерге айланып жатат да. Ошол илимий иштер сөзсүз биздин катышуучуларга, долбоор катышуучуларга өбөлгө болуп жатат. Чоң дагы жыйналыш, илимий жыйналыш өткөзсөк, бул дагы бир салым болот го. Кыргызстан өзүнүн жаракатын таанууда абдан бир көп аракет кылып жатат да. Жашырбай, жашырса деле, жашырууга бир муктаж болсок деле, башка жолдорду табып, ата бейиттеги чоң эстеликти тургузуп,
100 жылдыгын колубуздан келишинче белгилеп иштерди жүргүзүп келе жаткан бир өлкөлөрдүн бири болуп жатабыз да. Анан бул долбоор биздин өлкөбүздө орун алган деле кайсы бир өзгөчө мааниге ээ. Мисалы мен биздин экинчи семинарды башка өлкөдө өткөзүп көрөлү дегем да. Байкасам анчалык деле пайда чыкчу да эмес, пайда чыкчу да эмес, бирок мүмкүнчүлүктөр тарыраак экен да. Булар деген аябай кызыгышат экен, бирок ишке келгенде көп нерселерге такалып калышат экен да. Ошол жагынан алганда биздин өлкөбүздүн шарты башкачараак. Кенен изилденип жатат, талкууга салынып жатат, жана мындай эл аралык изилдөөлөргө бир жол болуп жатат да. Өзбекстан менен Тажикстан, Казакстанга караганда кененирээк, Түркменистанга караганда сөзсүз. А бирок Жапан, Америка, Европага караганда алардын шарттары башка. Аларга караганда эле биз артта калбайбыз, эч калбайбыз. Биздин жолдорубуз, анан жана изилдөө усулдарыбыз кичине башкачараак. А бирок ошол дүйнөлүк эмелерди бияка алып келип өнүктүрсөк, а методологияда эмне айырмачылык ошондо? биз деген көбүнчө факттарды чогултуп, окуяларды чогултуп, ошолорду сунуштаганга аракет кылабыз да. А бирок ошол мисалы травма дегенди алабыз, травманын деген бир топ теориялары бар да. Биз ал багытта көбүнчө карабайбыз. Же озеки тарых деп атабыз. Сиз айтпайсызбы, биз эсимде деген долбоорубузда көбүнчө азыркы учурдагы болгон маалыматты чогултуп атабыз депчи. Ушул нерсе жагынан деле бизде бар. Бир-эки киши ушул ишти багытта иштеп атышат да. Озеки тарых депчи. Исик көл тарабында Ак суу түп жактарында кандай бир азыркы жашоочулардын эсинде калганын карап атат да. Ошону менен бирге ушул биз деген кандай десем, бул маселеден мындай изилөөнү качпайбыз да. Жашынып деген мындай бир үркүбүз. Түркменистанда үркүү, абайлоо, коркуу деген бирок үркүү деген сөз мындай күндөлүк жашоодо кичине өбөн учурайт экен эгер колдосокчу үркүйбүз депчи. Негизи бул мындай бир өзгөчө бир кырдаал учурларга гана неме болбосо, биз чочулабайбыз, коркпойбуз деп. Чочулабайбыз, коркпойбуз. Бул проектиңер качан бүтөт? Анан ким каржылап атат буну? Ким кызыктар болуп атат буга? Долбоор буюрса 19-жылы бүтөт. Бул долбоор ачык коомдор фонду бар Америкада, Вашингтондо, ошолор каржылашат. Эң кызыгы, муну мен көптөн бери издеп жүргөм да, 10 чакты жылдан бери издеп жүргөм. Булар акыры өзүлөрү келишти. 2019-жылы 100 жылдыгы боюнча конференция болгон да, ошондо биз катышканбыз уюм катары. Ошондо ошолор келишти дагы, илимий жагынан изилдөө кылбайсыңарбы дегенден кийин мен ошо көп жерден издеген нерсе өзүнөн өзү табылды деп абдан кубанганмын да. Бир неме китеп чыгарасыңарбы же мындай? Айне Брошюра чыгарасыңарбы? Жыйналыш өткөзөбүз, эл аралык жыйналыш өткөзөбүз. Тасма тартууга аракет кылып жатабыз жана документалдуу анан жана карта. Азыр Мурат Иманкулов деген агайыбыз картанын негизинде көп иштептир. Деги эле кыргыз тарыхчылар аябай көп түзүү боюнча. Бул киши атлас түзүптүр 2000-жылдары. Ошол киши келе албай калды бүгүн шартка байланыштуу. Ошол киши менен бирге ошол жалпы көтөрүлүштүн багыттарын карап көрсөк деп атабыз да. Анан ошол жалпы көтөрүлүштөрдүн багыттарын опиум борбору менен салыштырып көрсөк, анан качуу жолдору менен салыштырып көрсөк, анан жанагы Фергана өрөөнүндө жайгашкан банктар менен карап көрсөк. Паргана өрөөнү. Ошол көп нерселерди бир карта аркылуу, демек көз көрүү нерсе аркылуу карап көрсөк, балким ушул изилдөөнүн дагы бир жакшы жагы чыгат деп атабыз. Сиз Гүлзада эже эмнени күтүп атасыз? Өзүңүз эмне ишти жазып атасыз? Анан качан бүтөйүн деп калдыңыз? Буюрса биз азыр макалабызды жазуу
жазып жатабыз макалабыздын үстүндө. Буга чейинки изилдөөлөрүбүздү эми ошол анализдеп жазып жатабыз. Ошондой эле карта түзүү боюнча, бул карта түзүү боюнча жеке эле жогорку окуу жайлар эмес, ошондой эле мектептеги мугалимдер дагы кызыгып жатышат. Бүгүнкү күндө биз түздөн түз педагогдор менен иштешебиз. Алар айтып атат, эгерде бизге ушул эркиндей карта болсо, жогорку окуу жайында деле өтүлөт, мисалы Кыргызстан тарыхы, ар бир Кыргызстандын аймагында, ошондой эле мектептерге дагы. Бул эң бир пайдалуу бир көрсөтмө куралы катары болот деп эсептейм. Анткени биздин бул убакка чейин 1916 жыл боюнча мындай карта түзүлгөн эмес. Жалаң гана бизде изилдөөлөр бар, а бирок ушул түздөн түз 16 жылга байланышкан бул эң бир жакшы натыйжалуу изилдөө болот деп эсептейм да. Анан бул изилдөөдөн чындыгында биз көп нерсени күтүп жатабыз. Биз үчүн, изилдөөчүлөр үчүн дагы бул абдан жакшы колдоо болду деп эсептейм. Анткени 16 жыл боюнча бизде Кыргызстанда изилдөөчүлөр совет доорунда эле эч ошол куугунтук жүргүзсө дагы болбой изилдеп келе жаткан окумуштууларыбыз болгон. Мисалы Үсөнбаев Кушбек агай сыяктуу бүгүнкү күндө дагы ошондой окумуштууларыбыз, мисалы агайларыбыз бар бүгүнкү күндө. Бирок мен ойлойм, ошо жаштардан кайрылса ушу темага депчи бүгүн эфирден пайдаланып да айтып кетмекмин да. Ушу жаш изилдөөчүлөр дагы ушул темага кайрылса деген оюм бар да. Так, бизде бир мындайча айтканда бир 3 мүнөт убакыт калды. Эгер мындай кайрылууңуздар же болбосо бир дагы бир элге айта турган сөзүңөр болсо. Балким кайрылуу деле эмес, ой бөлүшүү. Мынау биз чоң капалуу кайгы окуяларды изилдегенде сөзсүз түрдө мындай бир сезимдерге берилебиз деп мен башынан айтып кеттим. Жана ошон үчүн сан тууралуу жанакы Сезимдер болбош үчүн ушу санды айтып койгон жакшы да негизи. Антпесек биз ар кимибиз эмоция менен божомолдой беребиз да. Бир сан жок да. Бир нече кыргыз илимпоздорунун арасында бир нече Жо, ошолорду ортого таштап салыштырып көрүшүбүз керек. Сан бар. Бүгүнкү күндө деле бир Ондо мисалы 18 кишиде 18 сан болсо, ошо 18ди элге айтып койгон жакшы да. Муну бирөөндө 300 миң кыргыз өлдү десе, бирөө 331 миң кишиди, бирөө болсо 334 миң деп айтышы мүмкүн. Анан биз болжолду ушунча экен деп билишибиз мүмкүн да. Анан биз ошондой эсе келгенде ким күнөөлүү деген суроого келип көбүнчө такалабыз да. Ал белгилүү ким күнөөлүү экен. Биз азыр аны талкуулабай эле койгонубуз жакшы дейм да. Балким сизге белгилүү, менин оюмча мындай окуяларда күнөөлүү деген издөө мындай бир сөзсүз күнөөнү издеп калат экенбиз да. Бирок биз менен болгондон кийин, чоң кайгы кападан өтүп алгандан кийин ошол кайгы кападан бир саактарды алыш керек экен да. Ошол менин оюмча кыргыздар үчүн ошол маанилүү болуш керек да. Мисалы, жол башчыларын изилдегенде мен бир нече биздин илимпоздорубуз ошону изилдеп да. Мен ошондо өзүм да карап көрдүм. Анан адабияттарды чогуу көрсөм, эми капалуу жактар көп экен да. Аз бир эле суроо кечирип коюңуз. Биз сабак алдыкпы ошол окуялардан? Өзүңүз айтып кеттиңиз. Кыргыз эли сабак ала алып атабы бүгүнкү күндө? Сабак алуудабыз. Алуудабыз. Жакшы алып атабызбы же колубуздан келишинче, акылыбыз жеткенче. Булчуңуздун чоңдугуна жараша, Айне. Алсызбыз, бирок аргасыздамыз, десек болот. Аргалуубуз керектүү учурда. Сабак алуудабыз. Өркүн бул жагынан өтө чоң окуя да, өтө чоң таасирдүү заман. Ошондон кыргыздар көп нерсени таанып билсе болот экен да. Эң сонун ачкыч сөздү өзүңүз айтып кеттиңиз, эң аягында бул сабак деген сөз эң жакшы болду. Эмесе, урматтуу коноктор, бүгүн атайын убактыңыздарды бөлүп келип, ушу жакшы кызыктуу маек уюштурганыңыздерге мен чоң алкыш айтам. Чындап эле боюнча биздин ушуга кызыгып, ушул окуяга мындай кызыкчылыгы бар, изилдөө кызыкчылыгы деле бар биздин кыргыз атуулар үчүн аябай кызык болсо керек деп ойлойм да.
Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин кезектеги улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн алкагындагы бүгүн 1916 жылдагы кыргыз үркүн трагедия окуясы жөнүндө сөз кылдык. Ал үчүн бизде Айгене маданият, изилдөө маданият борборунун жетекчиси бизде Гүлнара Айтбай эже жана тарых илимдеринин кандидаты Гүлзада Абдал эже болду. Арабаев университетинин профессору. Чоң алкыш сиздерге. Келипиңиздерге чоң алкыш. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуруңуздар.